30 июль күнү түнкү саат 3:04 чамасында Ысык Ата районунун Нөмөт бөлүмүнө каракчылык боюнча чакыруу түшкөн. Ыкчам иликтөөлөрдүн жыйынтыгында кыргыз жана орус улутундагы 2 жаран кармалган. Жабырлануучу таксисттин айтымында кылмышка шектүүлөр мас абалында унаага түшүп, бычак менен коркутушкан. Көчө ошо саат 2:30 чамасында өзүм таксиде иштейм. Түнкү 2:30 чамасында Жибек жолу Фучкадан 2 бала түшкөн, 20-25 жаштагы, бир орус, бир кыргыз балачы. Анан ошо мен өзүм Покровкада турам, ошо жака ала кет по пути дегенден алып келатсам, ошо бычка жеке айдатып келишип, кол салып киришти. Мага бир аз бирок ал жерден баягы Кудай бар экен, качып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк. кандайча кол салды? Эмне? Айдап келатып эле ушул жерден бычканын жегенин токтот деди да. Анан мен жаңы эле токтотуп келатканда эле аркаман келип эле бычак менен моюн жака урду да. А мен күзгүдөн көрүп калып, кармап калдым да, колумчу. Кармап калып бир аз туруп калдым эле. Анан белки экинчиси биягынан айланып келгенче мен тигини очёртка менен чаап туруп түшүп кеттим да машинадан. Түшүп эле качтым. Анан бир 50 метрдей кубалашты аркаманчы. Кубалап жетпей калды. Машинам бүт баары калды. Мен поезд жол менен качып келдим бир үйгөчү. Качып келип ошол жактан жардам сурап, ошо жерде бир Арсен дегенби бир бала ошо чыгып жардам берип, милиция кызматкерлерине чалып берди телефон менен. Анан Ысык Ата районунун ички иштер башкармалыгы милициялары 10 минуттан ичинде келишти. Келип розыск жарыялап, 2 саат 3 сааттын ичинде кармалды да ал бала. Кылмышка шектүү деп Нарын облусунун жана Ысык Ата районунун тургундары кармалышкан. Кармалгандардын бири Эсен Алмаз уулу. Ал буга чейин ширетүүчү болуп эмгектенип келген. Покровкага келип ошол жактан машинаны алып, Покровканын кайсы жерине? Бычка жактан, Бычканын кайсы жери? мост жактан. Анан Машинаны алып, жөн эле алалдар. жок, Кандай жол менен алдар? экөөбүз бычак менен армашып кеттик. Бычак кимдики эле? Меники болчу. Каяктан алып келдиң эле бычак? Үйдөн. Дальше. Экөөбүз объездной менен качып баратып, ошол жактан кармалып калдык. Жок, бычак менен кандай жол менен алдың да, мен ошол жерди айтып берсең. Бычак менен кармайын деп атканда ал үйдө көтөрүп, чекеме сайып калды бычак. Анан качып кеттик. Анан Машинаны айдап кеттик. Объезднойго жеткенде машина токтотту аста-астан. ким токтотту? Сотрудники, милиция. Анан Мы побежали в разные стороны. И поймали нас на утро. кайсы жерден кармалды? Ошол жактан Кайсы жерде эле? Талабы. талаада бактын астында жашап. Күнөөңү мойнуңа аласың? Экинчи кылмышка шектүү катары кармалган Игорь Казаков Бишкек шаарына жумуш издөө үчүн келген. Бирок жумуш таппаган соң таксистке кол салганын айтат. Поехали в город, якобы гулять, погулять по городу. И что-то еще одну взяли, выпили. И начали думать о том, чтобы угнать машину. И поймали таксиста. Который такси? Toyota, да, не помню какая. Toyota. В общем, договорились с ним доехать до Покровки. Доехали до Покровки. Я вышел из машины в туалет. Не, доехали куда? В общественном месте или чуть Нет. вглубь? Вглубь. Куда? На мост. Возле моста. Бычка, да? Да. И я вышел из машины, и в машине какие-то крики. Потом водитель выбежал и убежал. Мы в панике, не знали, что делать. Адыл сел за руль, но не смог завести. Я пересел за руль, и мы поехали в сторону объездной. Думали, куда спрятать машину. Но по дороге нас задержали сотрудники милиции. Бүгүнкү күнү бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168 беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыркы учурда кылмышка шектүү адамдар күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, убактылуу камоочу жайга камакка алынды. Азыркы учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлөт.